Анан бир фракцияда болгондо дагы жакын катарда менин кошунам болуп отуруп калды да, фракцияны да баягы жакын отургузат эмеспи. Ошондо жаңы келгенде Эмиль мырза бир бизнестен келген, бул мамлекеттик нерсеге бир жакшы түшүнө бербеген адамдай туюлчу мага чынында. Жаш, бирок Эмиль өтө кыска убакыттын ичинде мамлекеттик ишти дагы мыкты билген, экономикалык, финансылык жакты дагы мыкты билген. Бирок эң негизги сапаты адамгерчилиги менен калыстыкты калыстай сүйлөп, акыйкатты акыйкат сүйлөгөн жагдайы менен мени өзүнө тартып алды чынында. Мен ушул жогорку кеңеште кимдер менен иштедиң деп айта турган болсо, бир азгантай эле адам бар жогорку кеңеште. Мен сыймыктанып, ошолор менен чогуу жүрдүм деп, кийин урук тууганыма, бала чакама, неберелериме айта турган адамдардын бири ушул Эмиль мырза.